Мынакей урматтуу туугандар, Алтай шаарчасы курулуш иштери жүрүп жатат. Биз байкебиз менен азыр дренажный системада жана трубага суулар кантип түшөт деген суроого жооп беребиз. Мынакей трубаны. Мынакей бул трубаны койгондон кийин могу жерде трубанын үстүнкү тарабында эме болот да, тешиктер болот. Тешиктер мындай болгон тешиктер болот. Ушул тешиктерден бул жана жердин түбүндөгү суулар ушу сарып келип шууга ушу тешик менен түшөт. Аябай чоңулат да, бул аябай чоң эме да, узун. Ар жеринен түшүп отуруп, бунун суунун трубанын жарымы 60%-на суу толуп туруп, анан ошол менен агат да. Бул жерде тешиктер бар, бирок булар үстү жагында да. Суу аркылуу булар аркылуу сарыгып кирет дагы, анан ошого чогулуп, анан кийин шаардын сыртына алып чыгып кетебиз кудай кааласа. Хорошо. Чоң рахмат, муну ичинен да көрсөтүп коеюн. Мынакей. Көрдүңүздөр, ушундай тешиктер бар экен. Үстүнөн шагыл жабылат экен. Жердин астында калат. Бул чирибейби? Жок, бул чирибейт. Бул чирибейт, бул аябай көпкө эметилет да. Бул пластиковый болуп жазылат да. Бул аябай качественный да. Өтө качественный. Бул көп жылдар бою служит этет иншалла. Чоң рахмат. Көп жыл, 100 жыл, 200 жыл турат да, булар жөн эле. Жакшы экен. Чоң рахмат, Алла разы болсун байкеш. Сондай эле.